почти идеально. Assalamu alaikum tuğanlar. Звукты текшерип коесуз туғандар, звукты айтып коесуздар. Жакшылык угулуп атабы? Кутмандуу кеч туғандар. Сиздер менен мен Бекеев Эмил Маликович. Бүгүнкү темабыз туғандар, өзүңүздөр көргөндөй, Садыр Жапаров мыйзамсыз президент, Кыргызстандын мыйзамсыз президенти азыркы чимкирик парламентте легендарлуу деп айтканы мага өтө башкача болду да туғандар. Өтө башкача болду. Себеби ушул парламент, азыркы турган чимкирик парламент, мындай айтканда 2 мыйзамдуу президенттин башын жеди. Эми мына 3-чү мыйзамсыз президенттин башын жей турган болуп калды буларчы уже. Себеби 28 октябрдан буягы туғандар. 28 октябрдан буягы. Бул парламент мыйзамсыз өз ордунда отурат. А 5 октябрь 2020 жылдан буягы туғандар. Эми баягы инкылаптан кийин Садыр Жапаров мыйзамсыз туғандар. Мына туғандар, азыр мыйзамсыздарды куттуктап, легендарлуу парламентти мактап отурат туғандар. Эми буну мойнубузга алышыбыз керек да. Мыйзамсыз дегеним себеби туғандар, мен сиздерге айтып кетейин, мыйзамсыз дегени мыйзамсыз түрмөдөн чыкканы мыйзамсыз туғандар. Түрмөдө жогорку соттун өкүмү 11 жыл 6 ай берилсе, буну ошо 5 октябрь күнү мыйзамсыз досу Ташиев камчы 200-300 адам менен барып түрмөдөн Молдавановкадан мыйзамсыз алып чыгып, алып келип, азыркы отурган мыйзамсыз бийлик басып алып бийликти. Мындай айтканда мыйзамсыз келип калды туғандар. Мына бардык ачык көрүнүп турат да мыйзамсыз. Анан азыр отуруп алып эле 80% эл шайланды деп атат. Кайсы 80%? Өзү шайлоого 1.400.000 адам катышса, 2 миллионго жетпеген адам катышып атат. Анын ичинен ошо шайлагандар ашып кетсе 700, 800, 600 эле адам, 600.000 эле адам шайлады. Ошонун ичинен 80%, 75% алып атат туғандар. Мына өзүңүздөр көргөндө эми азыр мына сиздерге айтып берейин, эмне болот, айтайынбы туғандар? Азыр легендарлуу парламентти мактады туғандар. Эртең ушул легендарлуу чимкирик парламент туғандар эртең дагы келишет. Ошондо биз 4 октябрь буларга сабак болбоптур 2020. Ошондо эмне үчүн 5-нде элдер чыкты көчөгө? Себеби шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарыш үчүн чыккан. А биз эмне кылдык? 5 число күнү эл көтөрүлүп, ошо мыйзамсыз шайлоону өткөн үчүн, ошол шайлоонун жыйынтыгы менен макул болбогон үчүн чыккан эл, туурабы? Ал жерде Садыр Жапаровду түрмөдөн алып чыккыла деп эч ким чакырган эмес туғандар. Же Садыр Жапаров 11 жыл 6 ай берилген срогун кыскартып берели деп чыккан жок, туурабы? Эч ким ал девиз менен чыккан эмес. Анан каяктагы нерсени айтып атабыз биз. Ойлонолу да туғандар. Мына мыйзамсызды алып келип алып эмне болду мына туғандар? Бензиндин баасы азыр 62 сомго чыгып тур туғандар. 30 жылдан бери болбогон нерсени ушу Садыр Жапаров кылып атат. Бензиндин баасы 62 сомго чыгып атат. Растительный масло, ак майдын баасы 150 сом болуп атат. Мына туғандар. 30 жылдан болбогон нерселер азыр болуп атат. Мына бүгүн парламентте айтып атат, баягы 17 фура алтын концентрантты мыйзамсыз чыгарып кетти атат. Мына ГКМБнын төрагасы каякта карап турат? Мисалы. Мына туғандар, мына Кумтөр менен танылган адам, Кумтөр аферасы менен танылган адам, Кумтөрдүн түбүнө жетип, керек болсо Кумтөрдүн банкрот болоюн деп калды. Кумтөр жакынкы арада банкрот болот туғандар. Банкрот болот дагы
ошо кумтөрдөн түшкөн акчалар элдин жок дегени пенсиясына башка аягына кетип аткан. Эми азыр кумтөрдү бир жолу же улутташтырбайт, же башка кылбайт, же мээси жетпейт, эми кармап турат азыр. Ойлонолу да тургандар. Мына эртең жакын арада 28 ноябрь парламент шайлоо болот экен тугандар. Эми мына акыркы шансыбыз тугандар. Мына эң акыркы шансыбыз да. Ушул шансты кетирсек болду тугандар. Ушу менен Кыргызстан мамлекети да жок болушу мүмкүн, Кыргыз аты да жок болушу мүмкүн. Себеби ошол туңгуйукка түшүп чыга албай калдык тугандар. Булардын пландарын биз көрдүк. 6 президент болсо, ошон 6 президент эч ким бир элди ойлогон адам эмес экен. Мына азыркы мыйзамсыз деле элди күйдүм, жанды күйдүм деп келип не кылды? Эл менен эсептешпей калды. Эл менен эсептеш жок тугандар. Мына азыр мен сиздерге айтып кетейин тугандар. Мына кыш жакындап келип атат. Баткендеги событиядан кийин үйлөр өртөлүп, Тажикстан агрессия кылып, биздин 44 жараныбызды өлтүрүп, үйлөрдү өрттөп, буюмдарын урдап, мал салына чейин урдап чыйып кетти. Ошонун үйлөр, ошо күйгөн үйлөр тугандар, мына уже октябрь келип атат тугандар. Жакын алдыбызда кыш келип калды. Ошо үйлөр дагы эле бүтө элек тугандар. Ошого көңүл бурган адам барбы? Жок тугандар. 5 октябрдагы болгон окуяда жабыркаган үмүт жигитибиз өлдү. Бир. Ошол жерде жигиттерибиз майып болду, колунан, көзүнөн айрылды. Ошо жигиттерден кабар алган адам барбы? Жок тугандар. Ал жигиттер ушу Садыр Жапаров мыйзамсыз түрмөдөн чыгып, мыйзамсыз бийликти басып алсын деп, ошо жигиттер колунан үмүт өмүрүнөн ошон үчүн айрылыптыр да, мындай караганда тугандар. Эми булар эмне кылат? Элге берген убадасын, мисалы, аткардыбы? Бир убадасын жок деген аткардыбы? Аткарган жок тугандар. Бирөөсүн аткарган жок. Мен бирөөсүн аткарды деп уккан жокмун, көргөн да жокмун тугандар. Ойлонолу. Кеч болот деп ойлонолу тугандар. Ойлонбосок, биз мына Афганистан барго, ошондой болуп калабыз тугандар. Афганистандар талиптер бийликти басып алды, мыйзамсыз. А бизде дакансалар, мындай айтканда, биздин мамлекетти дакансалар, мыйзамсыздар басып алды. Мына дакансалардын эң чоңу ким? Садыр Жапаров. Мына биз мыйзам таласына киришибиз керек тугандар. Мыйзам таласына кирбесек, биз менен бир да мамлекет тең ата сүйлөшпөйт тугандар. Мына көрдүңүздөр. Керек болсо ошо Тажикстан Республикасы бизди аброюбузду ниже плинтуса түшүрүп койду. Биз эми баягы мактанып жүрбөдүк беле. Манас атанын урпактарыбыз, биз деген ушундай элбиз, батыр элбиз деген элди Садыр Жапаров не кылды? Бийлигин алдырып коем деп Бишкекте жатып алды го 2 күн. Ошо малда 44 жараныбызды сактап калсак болот эле тугандар. 2 күн Бишкекте жатты да бул ак үйүм алып бийлигим алдырып коем, митинг болуп кетет деп коркуп жатты досу келгиче. Баткенде жарандарыбыз өлүп кетти. Күн эле жок жерден эле өлүп кетти тугандар. Ошол жооп берген күн келди. Мен айтам ушу Садыр Жапаровго. Жооп берген күн келди, жооп бересиңер. Мыйзамсыз бийликтер баардыгына жооп бересиңер. Арзыбек Акимбаев, рахмат. Мен аны билем, Арзыбек Акимбаев. Эми оор акыбалды өзүбүз кылып атпайбызбы? Ошо оор акыбалга түшкөн өзүбүз болуп атпайбызбы? Себеби мыйзамсызды түрмөдөн алып чыгып алып, популист сөздөр менен, кумтөр менен танылган адамды, ошо адамды мыйзамсыз алып келип атпайбызбы? Конституцияны тепселеп, уруп, согуп, алып келип алып мыйзамсыз. Эми ушунун үзүрүн эми көрүп атабыз. Үзүрүн да көрүп атабыз тугандар. Бензин 100 сомго чыгат тугандар. Мен сиздерге айтып коеюн. Бензин 100 сомго чыгат. Бу кетиште бензин 100го чыгат дагы, продукттан баасы дагы жок дегенде бир 20-30% дагы көтөрүлөт тугандар. Электр энергиясы эртең октябрдан көтөрүлөт тугандар. Мына октябрдан булар электр энергия тарифин көтөрүп атат тугандар. Мурда 1000 сом төлөсөңөр, эми ошо эле киловатт иштетесиңер 2000 төлөйсүңөр тугандар. Суунун ошол биздин ГЭСтерде суунун көлөмү өтө эле ылдыйга түшүп кетти тугандар.
Баягы Бакиевдин малында тезек тергиле го, кот ошондой тезек тересиңер жакында. Мына мен сиздерге айтып кетейин. Бул адамдын тажрыйбасы, илими, билими эчтекеси жок. Элдин 6,5 миллион элдин убалына кала турган болду бул кишичи. Бул кишиге айтып кетилем. Срочно отставкага чыгыш керек. Ушу мыйзамсыз бийликтин баардыгы отставкага чыгыш керек. Ар бирине иш козголуш керек. Ошол баягы 5-октябрдан башталган окуядан баштап азыркы болгон окуяга чейин баардыгына иш козголуп тугандар. Себеби мыйзам чегинде жоопко тартылыш керек. Жоопко тартылып, ушу акмактарды актаган судьялар да жооп бериш керек тугандар. Буларды кимдер актарды? Частично актоодо. Себеби булар бийликти биринчи жолу басып алыш эмес тугандар. Булар эки жолу аракет кылып, үчүнчү аракетинде бийликти басып алды тугандар. Биринчи аракетинде өзүңүздөр билесиздер, 2012-жылы Ак үйдүн кашасын атта коюшуп, Чыңгызхан 17 баласы менен бийликти басып алган деп, мен менен 20 адам барса, бийликти басып алабыз деп 1,5 жылдан отуруп чыгышкан. Соттун өкүмү бар. Ал бардык элде күбө, бардыгы күбө бул жерде. Тарыхта күбө. Экинчиси тугандар. Мынау Эмил Каптагаевди заложникке алып, ошол жерде элди дүбүрөңгө салып, Россияда, Европада отуруп алып, мына Садыр Жапаров приказ берип, ошол жерде дүрбөлөңгө салган ушу Садыр Жапаров. Эмне үчүн 2017-жылы бул Садыр Жапаров камалды? Эмне үчүн буга 11 жыл 6 ай берилди? Себеби бул экинчи жолу захваты болот деп, ошон үчүн ошондой болгон тугандар. Бензиндин баасы 1000 сом болсо деле болуп калды. Дакансаларды биз кошпойбуз. Дакансалар бул кошулбайт тугандар. Бул дакансалар камала турган адамдар. Легендарлы парламентти чимкирик парламент менен алмаштырып алды окшойт бул Садыр Жапаров. Же деңгел ошол тугандар. Эми ушул чимкирик парламентти легендарлуу десе тугандар, мен билбейм андачы. Анда билбейм туган. О может легенда, может мындай эсепте элестетсе керек да, легендарлуу чимкирик парламент. Может ошондой айткандыр тугандар. Адашып кетти, ошондой айтып берсе керек да, легендарлуу депчи. Ушул парламент 3 президенттин башын жейт. Эми акыркысы мыйзамсыз. 2 президенттин башын жеди. Эми мына 3-чү президенттин башын жейт. Мына эртең 28 ноябрда шайлоо болот экен парламентке. Ошого активдүү катышып тугандар. Биз өзүбүздүн инсанды, өзүбүз тандаган инсан, таза инсанды, инсаптуу инсанды, элге кызмат кылган инсанды алып келбесек, мынагы азыркы легендарлуу чимкирик парламент дагы эле келип алат тугандар. Өзгөрүү болбойт. Буну Текебаев айтып кеткен. Эсиңиздерде барбы? Түркменистан болосуңар. Скоро Түркменистан болот. Ошо авторитардык режимге алып келип атат бул. Секин ар бирин коркут. Мына бегүн эле Тилекмат Куренов отурат, бегүн эле Жеңиш Малдакматов отурат тугандар. Бегүн эле отурат тугандар. Себеби бийликти ким басып алды? Бийликти Садыр Жапаров, Камчы Ташиев басып алды. Буну моюнга алышыбыз керек да. Ана эмне үчүн биз бийликти басып алган адамдарга унчукпай, бийликтин ошол сыртта жүргөн аралашпаган адамдарды камалыш керек булар. Адилеттүүлүк болуш керек да. Мисалы, мына президенттерге, экс-президенттерге кече иш козголуптур, Атамбаевга. Мисалы, Инан Арканга паспорт берилди деп, мыйзамсыз. Боптур, ошого козгоопсуңар. Биз Инан Арканды мыйзамсыз алып чыгып кетти. Ошого иш козгобойсуңарбы? Инан Арканды ким добро берген? Бул жерде түздөн түз Садыр Жапаровдун, Ташиевдин түздөн түз тиешеси бар тугандар. Кайсы мамлекеттен, башка мамлекеттин секрет службалары келип, биздин жараныбызды мыйзамсыз алып чыгып кеткени. Неге ошол боюнча иш козголбойт? Эмне үчүн паспорт мыйзамсыз берилди деп иш козголот дагы, мердеги Кыргызстандагы ошол секрет службага жардам берген адамдарга иш козголбойт? Ошол суроону бердиңерби? Берген жоксуңар. Эми
Өзүбүздүн тушообузду өзүбүз кесели туугандар. Мен мына мигранттарга кайрылып кетем, сыртта жүргөн мигранттарга. Кече өзүңүздөр билгендей БШКдан ошол БШКдан бир 2-3 адам келиптир Москвага. Кимдерге отчет бергени келди, кимдерге ол билбедим. Бирок бизге окшогон мигранттарга эшик жабык экен туугандар. Мен сиздерге айтып кетейин. Бизге окшогон мигранттарга эшик жабык экен да. Калган ошол кимге отчет берди, кимге сүйлөп кетти мен түшүнгөн жокмун. Ошол жерде Шайназаров деген бар. Шайназаров деген. Анан дагы бир мүчөсү келиптир. Келип эле ошо БШКнын бир мүчөсү мактанып кеттир. Мен Садырова мындай, Садырова. БШКдагы отурган адам агитация кылбайт. Башында эле айтып коюш керек. Бул шайлоодо таза өтпөйт туугандар. Мен башынан эле эскертип кетем. Президенттик шайлоо таза өткөн эмес, бул да таза өтпөйт. Шайлоону биз качан таза өтөт туугандар? Жаңы бийлик келгенде, мыйзамдуу, легитимдүү бийлик келгенде, анан ошондо таза шайлоо өтөт. Ага чейин ошо эле 5 президент кылган, 4 президент кылган нерсени бул деле ошондой кылат. Өзгөрүү жок туугандар. Өзгөрүш болбойт дагы. Себеби азыркы мыйзамсыз отурган адам мыйзамсыз келип калды, мыйзамсыз аз келгенсип алдаганды өздөштүргөн экен, аферисттер экен. Ким ишенет эми? Эч ким ишенбейт. Ошон үчүн мен айтып кетейин туугандар. Эртеңки шайлоо таза өтпөйт. Таза өтүш үчүн БШКнын төрайымы Шайлдыбекова, БШКнын мүчөлөрүнүн бардыгы алмаш керек. Сырттан адамдар келиш керек. Адилеттүү, калыс адамдар келсе, ошондо өтүшү мүмкүн. Анда да гарантия жок туугандар. Биздеги баягы Кореядан келген срогу бүткөн аппараттар оны настройка кылыш оңой эле. Өздөрүнө фальсификация кылып өткөзүп мына көрүп атпайбызбы туугандар? Дейт. Сеничи Кыргызстанга алып келсе Путин артыңдан жүрүп коет. Мен эмне чындык айтканыма апарабы? Же бетине айтканыма апарабы? Мен түрмөгө барсам деле айтам ошол нерсени. Түрмөдө деле отуруп айта берем мен. Эмне сор экен? Мен түрмөдөн коруп калыпмынбы? Мен кыргыз элинин, ар бир кыргыз элинин баласын ойлоп атам, небересин ойлоп атам. Ар бир бизге окшогон мына азыр миграцияда жүрөбүз туугандар. Менин балам миграцияда жүрбөсүн дейм. Неберең миграцияда жүрбөсүн. Эми биз тандабасак, таза шайлоо кылбасак туугандар, сенин неберең, балаң да мигрант болот, чеберең да мигрант болот туугандар. Мен сиздерге ачык эле айтам ал нерсеничи. Балаң дагы, неберең да, чеберең дагы мигрант болот. Азыркы мыйзамсыз бийлик отурган, булар көрсөткөн жок туугандар. Иштейм деген адам результатты көрсөтүш керек. Кече ген прокурор Жанчароевди эмне деди? Көрдүңөрбү? Ген прокурор. Ошону ким ген прокурор деди? Надо будет деди. Иш табып коем деди го. Айтты го ошентип. Керек болсоң иш деле козгоп коебуз деди го. Көрдүңөрбү? Булар фальсификация кылып, бирөөгө иш козгоп, уголовный дело көбү отургандар азыркы баягы саясий мандан отурган. Жөн эле отурак туугандар. Мына тил үчүн отурат. Мына тил менен кетип калды, тийишип койду ошо Садыр Жапаровго, Ташиевге. Ошон үчүн эле отурат. Бардык ошон үчүн отурат. Ошо эле Тилекман Куренов, мисалы Марат Казакбаев эмне үчүн отурат? Айтып калачы. Марат Казакбаев деген тааныйсыздар, эксперт баягы. Ол не боюнча отурат? Ошону бир шултоо таап, измена родина деп туруп камап койду, мисалы. Ойлонолу туугандар, ойлонбосок болбойт. Мына булардын турушу туугандар, мына 1 жыл болоюн деп калды. Бийликти мыйзамсыз басып алгандан эртең 5-октябрь жылдыгы болот туугандар. Булар элдин жеңишин өздөрүнө ыйгарып алды. Мындай айтканда, баягы макал бар го. Революцияны генийлер ойлоп табат, фанаттар ишке ашырат, шакалдар пайдаланат деген. Шакалдар ушулар болот туугандар. Ушулар пайдаланып атат туугандар. Ушулар пайдаланып атат. Мен сиздерге айтып коем туугандар. Адашпайлы, эртең Кыргызстан келечеги жаңы муундарга тапшырып, өнүккөн мамлекет кылып тапшыра турган болсо, биз мынага окшогон мошенниктер, мынага окшогон мошенниктерди бийликке жакындатып баш керек. Буга окшогон мошенниктердин орду түрмөдө туугандар. Орду түрмөдө. Мисалы азыркы кылган кылмыштарын үчүн 11,5 жыл
6 ay berilse bunu Sadır Жапаровдун сурогу 2025-жылы бүтмөк экен туугандар. Zaten oşoğa oturat tuğanlar. Mıyzamsız türmeden çıkan üçün oturat tuğanlar. Mıyzamsız birlikte basıp algan üçün. Bunda aytkanda pajizini yes. Bunda aytıp koyan tuğanlar. Pajizini yes. Bularga pajizini bere turgan bolup kaldı tuğanlar. Sebebi elde oylagan adam yok tuğanlar. Gördüңүздөр, aldadı. Aldandık. Abduşa aldandık Kırgız eli. Emnege ошого кайдыгер карап, адилетсиз нерсе болсо, унчукпай отурганыңар, эмне деген бул нерсе? Унчукпай отурасыңар туугандар. Мына Тажикстан кирип келди агрессиясы менен. Көрдүңүздөр, үйлөр үзгүдү, жарандарыбыз өлдү. Суунун башында туруп, сусуз калдык, дыйкандар, сусуз калдык. Эгиндер эгилбей калды туугандар. Мына эмне деген бул акмакчылык? Светтин тарифи туугандар. Эми мына светтин тарифин айтпайын эми. Bular tölkö özünün kızıkçılığı, çöntöktün kızıkçılığı kusturup atabız deyt. Kusturgan akçalar kayaka gitti degen adam yok gerek bolsa. Mına bir ele men surap atam budançı. Kusturgan akçalar kayaka gel otat. Je Sadır Жапаров menen Taşiyevдин çöntögüne gitti o. Je kimin çöntögüne gitti otat. Жоқ. Mına mıyzamsız prezidentlerin 100 gündük öttü. 100 gündük atçatı boldu. Bolgan жоқ tuğanlar. Mına tuğanlar. Чындык, акыйкат сөз ушундай ачып болот туугандар. Жаман көрбөңүздөр. Мен дагы ушу сыртта жүргөн мигрант катары, мен деле Кыргызстанда чагым келет туугандар. Кыргызстан мамлекети өнүккөн мамлекеттердин бири болсун деп ойлоном туугандар. Мисалы, бизге сыртта жүргөн мигранттарга буларга выгодно да. Кайсы бийлик келбесин, ушу 5-нчи президентпи? Мындай айталы, мыйзамсыз болсо да 5-нчи президент. Бардыгына сыртта жүргөн 1 миллион, почти 2 миллионго жакын кыргыз миграцияда жүрөт. Булар ошол жактан келген акчаларга ушу курсактарын тойгузуп жүрөт туугандар. Биз мына мигранттар жылына 2 миллиард акча салат экенбиз туугандар, примерно. Ошол акча Кыргызстанга барып, оборотко түшүп, содалар болот. Коммуникация, баягы суулар счетчиктерин менен төлөнөт туугандар. Биздин акчалар оборотко түшөт дагы, ошол менен эле азыркы бийликтин турушу ошо биздин акчалар менен турат. Ар бир мигрант менен эсептеш керек. Эмне үчүн шайлоодо туугандар мигранттарды унутуп калат. Бизге мисалы шайлоодо укугубуз бар. Bir pasport menен барып шайлаган укугубуз бар. Бирок андай эмес да туугандар. Форма 2 консулский учет, бу деп эле ошо менен алдайт элдичи. Алданбайлы туугандар, алданбайлы. Биз талап кылабыз. Шайлоо таза өтсө биз признавать этебиз. Шайлоо таза өтпөсө 5-октябрдын кайталанбайт деген эч ким кепилдик бере албайт. Болсо 5-октябрь. Биз азыртан талап коюшубуз керек. 5-октябрдын кайта келебиз. Ошо 5-октябрда кандай болсо өзүбүзгө жаккан адамды, таза инсанды алып келип отургузабыз. Ошо 30 жылдан бери алышкан дейбиз, 30 жыл дейбиз. Ошо 30 жылда иштегендин бирөөсүн жакындатпашыбыз керек. Ошо 30 жылдын ичинде мына Садыр Жапаров бар болчу. Ошо Садыр Жапаров Бакиевдин малында коррупциянын агентствонун директору болуп турган туугандар. Коррупция ошондо гүлдөп турган. Ушул Садыр Жапаровдун малында гүлдөгөн коррупция. Азырда ошо гүлдөп атат туугандар, өзгөрүү жок. Өзүңүздөр анализ, өзүңүздөр чыгарасыздар туугандар. Баарыңарды чакырып кетем. Активдүү жарандарды коркпоңуздар. Бардыгыңызды камап булар путалбайт. Бардыгыңызды камап путалбайт. Убагы келет, Куда кааласа, ушулар мыйзамсыздар ыйлайт. Түрмөдө отурбай ыйлашат. Убагында Ташиев ыйлаганда бардыгы ыйлайт буларчы, Куда кааласа. Садыр Жапаров өзүн кесип жүргөн түрмөдө отурупчу. Бардыгы ошондой болушат, карап турасыздар. Саламатта калыңыздар.